Жасалма интеллект катардагы адамдын жашоосун кантип өзгөртөт? Азыр көбүнөр жасалма интеллект деген сөздү угуп эле жатасыңар. Кимдир бирөө шектенет, кимдир бирөө ишенбейт. Ал эми кээ бирөөлөр муну жөн эле мода деп ойлойт. Бирок чындык башка. Жасалма интеллект байлар үчүн гана эмес, программисттер үчүн гана эмес. Ал кадимки катардагы адам үчүн да чоң мүмкүнчүлүк. Бүгүн биз жасалма интеллект сенин да, менин да жашообузду кантип өзгөртө аларын талдап көрөлү. Билим тууралуу. Мурда билим алуу оңой эмес эле. Акча керек болчу, убакыт керек болчу, шаарга баруу шарт эле. Азыр болсо, сенде, менде, баарыбызда интернет бар. Интернетке туташуу үчүн керектүү баардык каражаттар бар. Жана албетте жасалма интеллект бар. Сен каалаган нерсеңди сурай аласың. Түшүнбөсөң, кайра сурайсың. Жаңылышсаң, оңдотосуң. Жасалма интеллект чарчабайт. Ал сени шаштырбайт, сени сындабайт. Ал сенин темпиң менен иштейт. Сапаттуу билим эми тандалгандар үчүн гана эмес, ал каалаган адам үчүн жеткиликтүү болуп калды. Киреше жана мүмкүнчүлүк. Мурда акча табыш үчүн офиске же иш жайына барышың керек эле. Көбүнчө бирөөгө көз каранды болчуң, убактыңды арзыбаган акчага сатчуң. Азыр эми технологиянын же жасалма интеллекттин пайда болушу менен көп нерсе өзгөрдү. Жасалма интеллект менен сен текст жаза аласың, дизайн жасай аласың, видео монтаждай аласың, контент чыгара аласың. Бул үчүн супер адис болуунун кереги жок. Жөн гана үйрөнүү керек, аракет кылуу керек, токтобоо керек. Мен билбейм деген шылтоо акырындап жок болуп жатат. Убакыт бул жашоодогу эң чоң байлык. Көп адамдар чарчап жашайт. Анткени майда чүйдө иштер убакытты жеп коет. Дал ушул учурда жасалма интеллект бизге жардамга келет. Жасалма интеллект кат жазып берет, документ даярдайт, план түзөт, идея сунуштайт. Сен убакытты керексиз иштерге эмес, маанилүү нерселерге жумшай баштайсың. Убакыт бул акчадан да кымбат. Акчага болгон көз караш. Көп адамдар айлыктан айлыкка жашайт. Пландоо жок, түшүнүк жок. Жасалма интеллект чыгымдарды анализдеп берет, бюджет түзөт, каржылык каталарды көрсөтөт. Акча коркунуч эмес, курал болуп калат. Каржылык сабаттуулук сенин жашооңду жакшы жака өзгөртөт. Ички абал жана колдоо. Кээде адамга жөн гана сүйлөшүү керек. Адам угулууну каалайт жана ага муктаж болот. Башкалар аны түшүнүүсүн каалайт. Жасалма интеллект адам эмес, бирок ал бизди уга алат, бизге жооп бере алат. Ой жүгүртүүгө жардам берет. Кээ бирөөлөр үчүн бул биринчи колдоо болуп калууда. Мүмкүнчүлүк баарына бирдей. Айылдасыңбы же шаардасыңбы, айырма азайды. Интернет бар жерде мүмкүнчүлүк бар. Эми тагдыр туулган жериңе эмес, аракетиңе байланыштуу десем жаңылбайм. Жыйынтык. Жасалма интеллект керемет эмес, ал сыйкыр да эмес. Ал күчөтүүчү жана жардамчы гана. Аракет кылган адамды күчөтөт. Изденген адамды ылдамдатат, максаты бар адамды алысыраак алып барат. Эң коркунучтуу нерсе жасалма интеллект эмес. Эң коркунучтуу нерсе бул аны колдонбой коюу. Бул доор сенин мүмкүнчүлүгүң.